Ана эмесе Такиба эки тасмасы бүгүн биринчи күн. Кудай буйрса ийгиликтүү тартып алалы, Такибай 2, 51-1. Внимание! Начали! Ya bu rasmetken onda koyuladı ötmene. Dörtten bir koca etkinlik kıyımı da oldu. Кымбат актер экенин желдеткичтер менен желдетип атканын тартып койсоң, кымбат актерлорду ушинтип гана тейлешет, көзүн карап турушат. Фильмде эң башкы ролду жаратып жаткан Аскат Сулайманов. Маектешип алалы. Кандайсыз беке? Жакшы. Жакшы. Карантинден кандай чыктыңыз? Жакшы эле. Жаттым үйдө. Законопослушный киши болуп вообще чыккан жокмун. Настрой менен, жаңы настрой менен келген турбайсызбы бу фильмге? Башында ошентип келгем, азыр эски настрой болуп калды. Жашап калдыңызбы? Канча болду ошо тартылып баштаганына? Бир 15 күндөй болуп калды го. Меники иши кылып бир 4 күндө, 5 күндө бүтөт. Мен сизден азыр канча гонорар алдыңыз деп сурасам баары жооп бербейсиз. Туурабы? Мындай жөнөкөй жалпак тил менен толук айтпай, жалпак тил менен айтсаңыз, Бакыт Осмонканов канча төлөп берет? Жакшы эле. Жашоого жетет. Жетет. Башка фильмдерге караганда өйдө ылдый планка. Өйдө. Демек ошончо требует этип алат болуш керек сизден. Согуңуз сыгып атабы? Корожун тердетип. Дегенче иштетип атат Бакыт мени. Бакыш, кимдин көйнөгү тер сиздин териңизге? Өзүмдүн көйнөгүм. Өзүңүздүкү точно. Эме жанагы салфетка, платочкаларын түтпөй кетип атат. Анан бул чоңураак Айгүл деген кыз Карахмат ошол биздин костюмер, гример ошол мен монун баарына арчына бер деп берген ошол. Буюрса пандемия бүтүп, баарыбыз чогулуп кинотеатрдан жолугалы. Айтканыңыз келсин, ара. Ийгилик сизге. Рахмат. Сүкөл. Токтогул. Ой, токтогул жаллоотко кереби, жаллоотмун дебейсиңби? Антип айтпайм, токтогул деген өзүнчө. Кандайча өзүнчө? Ой, ошондой элече өзүнчө. Андан көрө сен өзүңдүн айылыңды айтпайсыңбы? Түп деген айыл эмес, килтеген шаар. Ай, сен мектепти бүттүң беле деги. Мен сизди куттуктап өтөйүнчү, бешик болуңуз бек болсун. Рахмат. Мына Такибайдын биринчи бөлүгүндө Аскат Сулайманов менен болгон диалог эсимде калды, хайп болду. Жаштардын тили менен айтканда. Экинчисинде эмнени күтөбүз? Экинчисинде Кудай буйрса баягы эл мындай экинчи кино бир башкача болуп калат го, же биринчисине жетпей, же биринчисинен ашып кеткендей болгондой бир пикирлер болот го. Бирок биз ойлоп атабыз, эми Кудай буйрса биринчисинен дагы ашканга аракет кылып, Бакыттын идеялары, сценарий менен кошо бир жакшы дагы бир ойлорду айтып кетебиз го деген күлкү менен, шаң менен, Кудай буйрса. Бул сиздин карантинден чыккандан кийинки биринчи съемкаңызбы? Ачка. Эми ортодон карантиндин акырын мындай элден обочолонуп бир съемкаларга барып жүрдүк. Бирок бул кинобуз Такебай көптөн бери пландалып жүргөндөн кийин ошол Бакыт да коркуп калды да, анткени Бакыт мен боюмда бар экенин билгенде, эже мен деген жайыкка деген Такебай экини тарткан атам, эмне кылып атасыз сиз дейт. Анан коркпо, Кудай буйрса жайдын башы менен график менен деп. Бар график менен сен съемкаңа жетишебиз дедик. Анан Кудай буйрса ошентип июндун башында төрөп, азыр эми мына балам менен, кызыбыз менен чогуу съемкада жүрөбүз. Кызым эч кандай неме кылган жок. Тоскоол болгон жок. Тоскоолдо болгон жок, жолтоодо болгон жок, жакшы. Чоң рахмат. Анда көлгө кетип атыптырсыз, ак жол сизге. Рахмат силерге да, ак жол. Оорубагыла. Кудай буйрса ушул кырдаалдан чыгып кетелик. Эй, Таке, бергел додо. Эме могу кадр 1, дубль 1 деп неткендердин профессиясы эмне? Хлопушка, пушка. Да ну, сен пушка турбайсың демек? Еще раз, как зовут? Гульзана. Гульзана Пушка с вами.
кимдир бирөө чыныгы съемка үчүн келет, кимдир бирөө чисто фотосессия үчүн келет экен. Это что такое? Бүгүн сүрөткө канча жолу түштүңүз, ачыгын айтыңызчы. Биринчи жолу. Айтпаңыз. Биринчи жолу. Жанатан бери калсам мондай эле кылып чыгып атасыз. Съемка болуп атып, мына биринчи жолу телефон алып тартып атам. Азыр бүттү съемка. Фильмде кандай роль жаратып атасыз? Айтып берсе болобу же интрига болуш керекпи? Болор эт, кыска эле, бирок спойлер кылбаш керек. Анда кыргызчасын билбейт экенмин, орусчасы любовница. Ойнош. Ойнош. Ооба. Грубо угулбаш үчүн сүйүктүүсү экинчи. Экинчи. Сизди Эл эмне дейттен көргөнбүз. Бул сиздин биринчи полнометражный фильмиңизби? Жок. Мен тартылгам, бирок эпизоддордо, кичинекей эпизоддор. Бирок ойношту биринчи жолу ойноп атам. Мен мындай ролду тартпайт жана чакырбайт. Келиндин образы калып калган да. Ошон үчүн мен чакырган эмес, биринчи жолу ойноп атам ушундай ролду. Сизге жагып атабы? Жагып атат. Ушундай сонун актерлор менен ойногон мен үчүн аябай кандай десем гордость. Сыймыктанып атасыз. Сыймыктанып атам. Мен сиздин жаныңызда туруп интервью алып атканыма сыймыктанып атам. Рахмат. Бул жакта Такебайда кандай роль жаратып атасыз? Бул жерде жаш жаңы эле баягы саясатка аралашып аткан, мамлекет үчүн күйгөн, мамлекеттин тагдырын, мамлекеттин келечегин ойлогон бир жакшы бир депутаттыкка аттанып аткан бир жаш жигиттин образын аткарып атам. Депутаттын ролун жаратып атам деп атасыз, жаш депутаттын. Азыртадан репетиция кылып калп айтканды үйрөнүп аткан болушуңуз керек. Келиңиз анда бир кыска монолог депутаттык. Урматтуу элим, кайгырбаңыздар. Кудай буйруса, мен эгерде бийликке келе турган болсом, анда биздин жолдор оңолот, биздин баягы бизге иностранецтер көп келип баштайт, биздин экономикабыз өнүгөт. Андыктан дайыма биз менен болуңуздар, биздин партияны колдоңуздар. Биз сиздер мененбиз. Эмне партия? Улуу жол. Бакпайке, мен таң калганым ушулда, азыр кинотеатрлар жабык, театрлар жабык, маданий жерлер жабык, тойканалар жабык. Качан премьерасы качан болот деп пландап атасыздар? Бизге мындай да, биз биринчи тартып алалы. Анан Кудай билет, баарыбыз аманчылыкта, ден соолукта болсок, пандемия бүтөр, бардык жактан жеңилдик болуп калганда, кинотеатрлар ачылганда, ошондо башталат. Мүмкүн 20-жылы, мүмкүн 21-жылы шашпайбыз. Сценарийдин актуалдуулугу өтүп кетпейт. Жок. Ичиндеги темалар вечный да. Биринчи бөлүгүндө ошол эле эки үй бүлөнүн, бай үй бүлө менен кедей үй бүлөнү көрсөткөнсүздөр. Мында кандай болот? Кичине мында кыска нуска айта кетсеңиз. Мында да эки үй бүлө болот. Биринчи үй бүлө Асхат Сулайманов менен Альбина Имашеваныкы, экинчи үй бүлө Сырбойдон калсын. Негизги сюжет эле Сырбойдон калсын, бирок эки башка жашоо болот. Кызыктуу болот деп ишенебиз. Ким билет? Бюджет фильма. Бюджет фильми айтылбайт. Мен качан айтчым эле бюджет фильми. Мисалы, мен таң калганым ушулда, Бакыт байке. Мисалы, Голливуд фильмдеринде жазат, мисалы, год мынчанчы жыл чыкты, бюджет мынча сомду түздү, анан кийин кассовый сбор мынча болду деп. Неге кыргыз фильминде кассовый сбор көрсөтүлбөйт? Бул биринчи продюсердин каалоосунан көз каранды. Ал эми биз эми канча жылдан бери бир эле продюсер менен иштеп келгенден бери ошого эмеле болуп атат да. Продюсер ким? Адилет Осмоналиев. MB Pro Studio деп коелук. Ошол ичинде эле, биздин студиянын ичинде эле продюсер. Ошондуктан ал маалыматты Сырбойдон калтыргыла деген менен ошол үчүн ушундай. Атак мен деле айтып, мага деле барбы, мен деле айта бермекмин. Чынын айтыңыз, Такебай 1де кетирилген чыгымды актады беле? Ооба. Актаган, жакшы актаган. Көпчүлүк айтып коет да, мисалы, биринчи бөлүккө караганда экинчи бөлүк жакшы жетпей калат, окшошпой калат деп. Мындай кандай болот, мындай ашып түшөбү? Биз деле ошентип ойлочубуз, дайыма ошентип ойлочубуз, бирок дүйнөлүк практикада экинчи сериялар күчтүүрөөк болуп чыкканда мисалдар аз эмес. Ошол эле Терминатор 2 бир топ эле кыйыныраак болчу биринчи бөлүктөн. Анан биздин эле напарниктер 2 бир топ эле ашты да. Анан көп эле элден угуп калдык, экинчиси сонураак, жакшыраак болуптур деп. Анан кичине өзүбүзгө ишенип, биз тартпай деле коймокпуз, бирок өзүбүзгө ишенип элдин дагы суранычы боюнча Такебайды улантсаңар жакшы болот эле дегенден, анан напарниктер 2-ни көрүп туруп, эми
Асхат Байке менен Альбина Имашевдин авторитетин эме рискке подвержать этпей эле го биринчи өзүбүз рисковать этип көрөлү дедик. Вроде бы окшошту. Эми ошо экинчи Такебайды тартып атабыз. Yes, yes, yes.